Баарыңарга салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн мен сиздерге 2019-жылы чыккан Искусство самообороны аттуу тасманы кыскача баяндап берем. Тасманын башында Кейси Дэвис аттуу бала менен таанышабыз. Дэвис көп сүйлөбөгөн жана өзүнө көп эле ишене бербеген бала. Ал бир жерде бухгалтер болуп иштейт. Bir gün al кесиптештеринин сүйлөшүп жатканын угуп калат. Кесиптештери ал компаниянын башчысын тамашага салууну чечишип, анын үйүн өрттөп жибербейли деп сүйлөшүп жатышса, каарманыбыз келип, мындай кылууга болбойт десе, кесиптештери аны жаман көрүп, кагып силкип кетирип жиберишет. Каарманыбыз үйүндө жалгыз ити менен эле жашайт. Bir күнү иттин тамагы калбай калып, дүкөнгө барып аны алып келүүгө туура келет. Дүкөнгө бара жатса, мотоцикл менен жанына эки адам келип, андан тапанча курал барбы деп сурашат. Дэвис жок деп жооп берсе, алар андан ары жүрүп кетишет. Дүкөндөн кайтып келе жатса, жанагы мотоциклчен адамдар анын артынан кайрат түшүшөт. Бир жамандыкты сезген каарманыбыз алардан качып жөнөйт. Бирок алар Дэвиске кууп жетишип, аны уртукмокко ала башташат. Жанагы адамдардын саны дагы көбөйүп, каарманыбыз эсин жоготуп коет. Ошентип каарманыбыз ооруканага түшүп калат. Жумуштагы жетекчиси болсо Дэвистин алган жаракаттары айыкканча жумушка келбей турууга уруксат берет. Арадан күндөр өтүп, жанагы итинин тамагы кайра эле калбай калат. Эми Дэвис дүкөнгө баргандан коркуп, итине өзүнүн тамагынан берип коет. Сыналгы көрүп жатып, ага өзүн коргонуу үчүн курал алуу идеясы келет. Эртеси курал сатуучу дүкөнгө барып, ал жактан тапанча сатып алат. Бирок сатуучу ага азыр куралды бере албай турганын айтып, аны тийиштүү органдар текшергенден кийин гана куралды алып кетүүгө мүмкүн экендигин айтат. Дэвис макул болуп үйүнө жөнөйт. Үйүнө бараткан жолдо ал бир машыгуучу залды көрүп калат. Ал жакта адамдар карете менен машыгышат экен. Каарманыбыз ал жакка кирип кызыгып көрүп отуруп калат. Алардын машыктыруучусуна сенсей деп кайрылышчу. Сенсей машыгуу бүткөндөн кийин Дэвиске келип экөө сүйлөшүп отуруп калышат. Дэвис сенсейге каратеге кызыгып калганын айтып, бир нече сабактарга бекер катыштырып текшерип көрүүсүн суранат. Сенсей ага макул болуп, эртеси күнү Дэвис залга келсе, бир кыз жаш балдарды машыктырып жатыптыр. Кийинүүчү бөлмөгө кирип, ал жактан кимоно алып кийинет. Ал жактан бир адам Дэвиске курду кандай байлоо керек экендигин үйрөтөт. Машыгуу залына чыгышып, эч нерсеге даяр эмес каарманыбызды атандаш катуу тээп жиберет. Аны көргөн сенсей жаңы келген окуучуларга андай кылбагыла деп жакшылап акырындан үйрөткүлө деп айтат. Ал адам Дэвистен кечирим сурап, алар машыгууну улантышат. Каарманыбыз үйүндө да кимоносун чечпей катуу машыгып баштайт. 2 ай бою жумушуна барбай, бир гана карете менен машыгуусун уланта берет. Жумушунан жетекчиси чалып, эгер жумушка келбесе, жумуштан бошоторун айтат. Bir күнү Генри деген адам күндүзгү машыгуудан кийин кечки машыгууда бар экенин айтат. Бирок ал жакка кара курга ээ болгондор гана бара алат экен. Күндөрдүн биринде сенсей баардыгын чогултуп Дэвиске сары кур берет. Окуучулардын баардыгына татыктуу курларын тапшырып берет. Генри кара курдун ээси мен болом го деп ойлонуп отурган эле. Бирок сенсей кара курду башка бирөөгө берип коет. Бул нерсеге Анна дагы нааразы болуп калды. Ал дагы кара курдан үмүттөнүп жүргөн эле. Каарманыбыз дүкөндөн азык-түлүк алып чыгып келе жатса, бир адам келип токтоп, унаасынан чыгып жатып, каарманыбыздын унаасын калгасы менен уруп салат. Бул нерсеге жини келген каарманыбыз мен карете менен машыгам десе, жанагы адам анын колуңа эмне келет дегенсип түртүп салып кетип калат. Ошентип каарманыбыз үйүнө кетип баратып, өзүнүн ушунчалык алсыз экенине ызаланып ыйлайт. Эртеси сенсейге барып, ага болгон чындыкты айтат. Мени кечинде мотоциклчен адамдар келип сабап кетишкен. Мен каратеге өзүмдү коргогонду үйрөнүш үчүн келгем. Бирок мен дагы эле алсыз болуп атам десе, сенсей ага адамдарга мамилеңди өзгөрт, аларга орой мамиле кыл, деги эле жашооңдо орой бол деп коет. Эми Дэвис баардык жерде адамдарга орой мамиле кылып, жумушунда жетекчисин керек болсо уруп да салды. Bir күнү Генри машыгууга келбе дегенине болбой эле келип алат. Аны сенсей чакырып алып, колун сындырып экинчи келбес кылат. Эми Дэвис кечки машыгууга да катыша баштаган эле. Күндөрдүн биринде ага сенсей чалып чакырып, мен сени сабап кеткен адамдардын бирөөсүн таптым деп аны ишендирип, сен ага жооп беришиң керек, болбосо алсыз адам бойдон каласың дейт. Дэвис ал адамды катуу уруп салса, ал адам жерге башы менен тийип жатып калат. Аны болсо сенсей видеого тартып алып кетип калат. Дэвис болсо ал адамдын таптак эле башка адам экенин билет. Ошентип үйүнө келип, итинин да өлүп жатканын көрөт. Бул нерсеге жини келген каарманыбыз сенсейге келип аны менен урушмакчы болот. Бирок сенсей аны жөн эле бир колу менен эле утуп коет. Дэвис сенсейди күнөөлөп жатса, сенсей сенин итиңди мен өлтүргөн эмесмин деп коет. Ошентип экөө бири-биринен кечирим сурашат. Дэвистин жетекчиси аны жумуштан чыгарып жибергендиктен сенсей аны өзүнө бухгалтер кылып жумушка алган эле. Эртеси сенсей бир канча окуучуларды тандап, аларды ылдый түшкүлө дейт. Ал жактан аларга мотоциклдерди беришет. Каарманыбыз эми аны кимдер сабап кетишкендерин түшүнүп, мен эч жака барбайын деп жатса, Анна ага башка тандоо жок экенин айтып, алар жөнөп кетишет. Дэвис Анна экөө бир жерге келишип, Анна ага, эгер адамдарды урбасаң, сенсей сени өлтүрүп салат деп айтат. Алар жалгыз турган адамга келишет. Бирок Дэвис бул нерседен баш тартат. Анда Анна сен жөн эле отуруп тур деп ал жака баратса, жанагы адам тапанчасын алып чыгып полиция экендигин айтат.
окуусунан куралын атып алып аннанын буту жарадар болот. Анда каарманыбыз колун көтөргөн абалда барып аны уруп баштайт. Ал нерсени сенсей жана башка окуучулар көрүшөт. Жакын жерден полиция унаасынын үндөрү угулуп алар качып жөнөшөт. Полиция адам болсо ошол жаткан жеринде көз жумат. Сенсей Дэвисти мактап баштайт. Дэвис болсо Аннаны үйүнө жеткирип коюуну суранып, жолдон Анна башка окуучуну өлтүрүп ушул курду алганын айтат. Сен да бул жаман жолго түшпө деп, экинчи машууга келбей эле коюусун суранат. Каарманыбыз үйүнө келсе, үйүндө овчарка ит пайда болуп калыптыр. Көрсө аны сенсей алып келип, катта жазып таштап кеткен экен. Дэвис кайрадан спорт залга барып, ал жактагы бекитилген бөлмөнү ачып, ал жакта көптөгөн видео жазуулар бар экенин көрүп, текшерип жатып өзүн көрүп калат. Ал жерде бир адам Дэвисти өлтүрөйүн деп жатса, Анна аны токтотуп жатыптыр. Полиция унаасынын үнүн угуп, качууга туура келип, каарманыбыз аман калыптыр. Эми каарманыбыз баардыгын түшүнүп билди окшойт. Эртеси Дэвис сенсейге келип, аны өлтүргүсү келип жатканын айтып, аны менен урушка чыгаарын айтат. Сенсей аны эч кыйынчылыксыз эле утуп коерун билип, ага макул болот. Ошентип каарманыбыз кимоносун кийип, уруш башталмакчы болот. Бирок каарманыбыз аны менен эч кандай урушпай эле тапанчасын алып чыгып, аны чегеге атып салат. Андан соң жанына басып келип бир тасмадан көргөн сөздөрүн айтып коет. Я сыграл не по правилам, потому что правил не существует. Андан соң ал ок кирип кеткен жерге сөймөйүн матырып алат да баардык окуучуларды чакырып, мен сенсейди эң мыкты ыкма менен чыныгы урушта жеңдим дейт. Эгерде кимде ким ишенбесе ушул жерден айткыла. Мен анын чекесин сөймөй менен жара тешип далилдеп берем дейт. Бирок окуучулардын эч кимиси унчукпайт. Андан соң ал кара курду Аннага ыйгарып берет. Эми ал сенсей болуп калды. Ушуну менен тасма аягына чыгат достор. Эгер видео жаккан болсо лайк басып каналга каттала кетиңиз.